кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен кошулгон кырсык. Андыктан аны убагында алдын алууга кам корууну адистери эскертет. Кыш мезгилинде өрттүн дээрлик басымдуу бөлүгү турак-жай секторлордо катталат. Биздин талдоо боюнча кышкы от жагуу мезгили бул өрт коркунучтуу мезгил болуп эсептелинет. Анан ушул эң негизги өрттүн себептери болуп бул мештердеги от жагуудагы өрт коопсуздук эрежелеринин бузулушу жана электр жылыткычты колдонуу эрежелеринин бузулушу жана ушу адамдын өзүнүн шалаакылыгы болуп эсептелинет. Өрт катталган учурда жарандар кандай аракеттерди көрүш керек? Адистер эрежелерди эскертип өтүштү. От жагууда коопсуздуктарды айтып кетет элем. Ушу эң биринчиден мешти бир сыйра баягы аварийный участоктор болсо карап, жаракалар болсо ошолорду жаап бүтөп, анан морлорун жана мештин өзүнүн ичин дагы тазалап алып туруп, анан от жагууга киришкен бул туура болот. Андан тышкары ушу от жагууда бензин, керосин жана ушу резиналарды же ар кандай бир кездемелердин калдыктарын өрттөгөндөн дагы баш тартыш керек. Андан тышкары ушу электр жылыткычтарды колдонуудагы өзүнүн дагы атайын эрежелери бар. Мисалы ушу үстүнөн кийим кургатуу максаты менен ар кандай бир шейшеп менен же бир кийимдер менен жаппаш керек. Анан эртең менен жумушка кетип атканда дагы өчүрбөй кеткен дагы туура эмес. Ар дайым ушу өчүрүп коюп анан кетиш керек. Үйдө кичинекей балдар болсо кароосуз калтырбаганга дагы чакырат элем. Өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын башчысынын орун басары подполковник Азиз Бейшекеев билдиргендей, жыл башынан бери 10 айда 2045 өрт кырсыгы катталган. Өрттөрдүн көпчүлүк саны бул турак үйлөрдө катталат. Биздин ушу анализдин негизинде быйылкы жылдын 10 ай ичинде мешти колдонуудагы эрежелердин бузулушу себеби менен 164 өрт кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 2 адам көз жумду.